Салам достор, сиздер менен кайрадан Top Hype YouTube каналы. Бүгүнкү видеодо биз Брус Линин өмүр баяны жана анын өлүмүнүн себептерин айтып беребиз. Каналга ыңгайлашып алдыңызбы? Анда биз видеону баштайбыз. Брус Ли адамзаттын адык мүмкүнчүлүктүн чексиздигин далилдеп көрсөтүп берген адам. Миллиондогон фанаттарды топтогон жаш балдардын көмүрү десек да болот. Брус Ли кунг-фу чебери, Америка жана Гонконгдун мыкты кино актёру, продюсер жана сценаристчи. Өмүр баянына токтолуп кетсек, 1940-жылы 27-июлда Калифорнияда жарык дүйнөгө келген. Кино майданда 36 киного түшкөн. Батышка чыгыш кунг-фу өнөрүн тааныткан. Америкада кунг-фу өнөрүнө тыюу салгандыктан өзүнүн Жин Кундо согуш ыкмасын иштеп чыккан. 1971-жылы Гонконгго үй бүлөсү менен көчүп келишет. 1973-жылы Гонконгдо киного түшүп жатып, белгилүү Кытай актёру Брус Ли көз жумат. Анын өлүмүнүн алдына чейин баш оорунун таблеткасын ичишкени айткан. Анализдерге токтоло кетсек, Брус Ли болгону 32 жашта болгон. Кичинекей аспириндин дозасына өлмөгө эмес деген тыянак келген. Брус Линин өлүмүнүн себептери боюнча бир канча сын пикирлер айтылып келет. Алардын бири болсо, бир канча кылымдан бери сыр бойдон сакталып турган кунг-фунун сырын ачып, батышка көрсөткөндүгү үчүн белгисиз самурайлар келип өлтүрүп кетти дешсе, ал эми экинчиси тыгымсыз машыгуудан жүрөгү токтоп өлдү дешет. Брус Линин бою 1,73 м болгон. Анын өлүмүнө чейин салмагы 60 кг болгон. Достор, ушуну менен сиздерге болгон видео аягына келип жетти. Подписаться кызыл кнопканы басып, каналга катталганды унутпаңыз. Биз дагы алдыга жаңы видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Албетте сиздин колдооңуздар менен.